лицензия аласыңбы деп ишенген эмесмин. Сиз эмес, министр да ишенген жок. Уже бедняк болбой калды окшойт, э? Азыркылардын колунан сатып же жок кылгандан башка эч нерсе келбей калды. Билим менен эч кимдин жумушу жок. Мен эмне силерге куудунмунбу? Же эмне клоун болуп жатамбы? Бул жер эч качан мектеп болбойт. Бул жөн эле мектеп эмес, экспериментальная гимназия болот. Мындай облус боюнча, даже Кыргызстан боюнча жок болсо керек. О, Айдыл аке. Кандайсыз? Эмне бир нерсеңиз калып калыптырбы? Кадайсың акыр? Ай сен сүйлөй берип менин башымды айланып салыпсың. Эмне анча? Республикада жакшы мектеп деп. Ай айылымда ушунчалык жакшылык болуп жатса, мен кайда кетмекмин? Багы 6 парта алып келдим. Ылдый Кызыл Суу айылынан. Мектептин жаңы завхозумун десем беришти. Эмне күлөсүң? Андан көрө жүр жардамдаш. Так точно, товарищ завхоз. Апыр, сен ушу кагазды 1 сааттан бери эзип отурасың. Коюңузчу, тез эле жазып атам го. А мен болсо бир отургуч тоңдоп, бир партаны сырдап, кабинетиңе сүрөт илип койдум. Анан эмне дегиңиз бар? Эми башка кызматкерлерди калыш керек. Эң биринчи өзүңө жардамчы ал. Ооба, туура айтасыз. Мугалимдерди издей башташ керек. Эмне болду, сөйт өчтү? Билбейм. Кай жигиттер? Эмне болду? Бизге распоряжение келди. Сөйтүн карызыңар көбөйүп кетти, сөйтүңөрдө чүлдүк. Төлөсөңөр кайра кошуп беребиз. Саламатсызбы? Ой агай, кандайсыз, саламатсызбы? Аршырова Айгүл, 11-А, туурабы? Ооба агай, 5 жыл өтсө да унутпаптырсыз, э? Баябычкө дагы эле таарынып жүрөсүңбү? Жок агай. Зато мен деген тиги универден тарыхты 5ке тапшырбадымбы? Ай Азамат, айтпадым беле, дары болот деп. Агай, сиз эмне жумуш боюнча келдиңиз? Газетага жарнама берейин дегем. Жаңы гимназия ачкам, ошого мугалимдерди издеп атам. Агай, жарнама боюнча как раз менмин да. Сиз текст алып келдиңизби же? Мындай эле айтасызбы? Жок, мындай эле. Номер 3 эксперименталдык гимназияга бардык специализация боюнча мугалимдер керек. Агай, телефон номериңизди? 2 42 76. Азыр агай. Агай, муну окуп туруп, анан туура болсо ал дагы алдына кол коюп берип коесузбу? Рахмат. Канча берем? 50 сом. Кичинекей текстке 5 килограмм унун акчасы го. Агай, меники болсочу сизге бекер эле чыгарып бермекмин. Балким бир күнү сеники да болуп калат. Рахмат. Бас Айгүл. Бизге келип иштебейсиңби? Как раз мага жардамчы керек болуп атат. Жок агай.
Мен бияка тиги тааныштар аркылуу киргем да. Анан да жумушум жакшы. Макул, анда ишиңе ийгилик. Мейли, жакшы кал. Макул агай, саламатта барыңыз. Жакшы кал. Алло, да? Туура, эмне болду? Макул, мен звонок күтүп атам, линиям бошот. Объявление боюнча. Жок, товарай. Реклама боюнча 2 күндөн бери бир да звонок жок. Болбойт так. Неге? Карачы. Эмне экен, баары турат го. Номерди карабайсың. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Кечиресиз. Газета берген рекламага номерим туура эмес кетип калыптыр. Кайра чыгарып берип коесуздарбы? Кандайча туура эмес? Мына карасаңыз. 2-42-76. А меники 2-76-42. Айгүл, кол коюлган кагазды алып келчи. Өзүңүз ушундай деп берипсиз го. 2-42-76. Колуңузда турат. Шашкан шайтан иши деген ушуда. Эми кандай кылабыз? Дагы бир жолу чыгарып берип коюңуздар. Макул. Текстти кайра жазып, акчасын төлөп коюңуз. Жума күнү чыгып калат. Кайра 50 сом беремби? Акча жок менде. Эми кичинекей эле тексткен чыгарып берип коюңуздар. Эгерде бизден ката кеткенде чыгарып бермекпиз. Бардыгы туура турат. Бекер чыгарып бере албайбыз. Кичинекей эле текст. Акчасы болсо 5 килограмм ундукундай. Туура түшүнүңүз. Бизде мурдагыдай финансирование жок. Рекламадан түшкөн акчанын бардыгы светке, айлыктарга кетет. Газетамды кайра берип коюңузчу, окуп делепмин. Рахмат, жакшы алыңыздар. Кана Айгүл, кайсы жерге токтолдуң? Могу сүрөттү айтып аткам, могул жакка өтө жакын болуп кетти. Алло. Да, угутам. Кайсы реклама? Бергенбиз. Биз эски садикте жайгашканбыз. Билесизби? Мен кечке чейин ошол жакта болом, келе бериңиз. Сиз газетага дагы реклама бердиңиз беле? Жок. Эмне болду? Кызык. Рекламадан деп чалып атышат. Ойдул аке, жаңы эле коридордо светтердин баарын өчүрүп келдим. Керек эмес жерде светтерди өчүрүп туралы. Эконом кылыш керек. Азыр мен өзүм бир сыра класстарды кыдырып чыгам. Макул. Жигиттер. Өчүрбөй туруңларчы. Бизге да ошондой буйрук келди өчүргүлө деп. Биз өчүрбөсө жака эмне деп жооп беребиз? Биз көп болсо 5-6 лампочка күзүп атабыз, өчүрбөй тургула. Акча келгенде карыздар төлөйбүз да. Биринчи карызыңарды төлөгүлө, андан кийин күйгүзүп беребиз. Кандай түшүнбөгөн акмаксыңар я? Бул деген мектеп, гимназия. Жакында окуу жылы башталат. Биринчи мага кыйкырбай. Карызыңарды төлөп келгиле. Самовольный подключение, акт жазып штраф салам. Карызды төлөп келгиле. Мага демектен 24 саат иштете берди. Силер да түшүнгүлө. Мени да текшерет.
Жакшы жан жумуш, ооба отурам. Азыр эч ким жок пока. Телефон бар, компьютер, өзүм жанын ордунда. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айгүл жокпу бүгүн? Айгүл кетип калды. Качан, эмне болуп? Точно билбейм. Уруксатсыз реклама берип койду деп айтышат. Сиз эмне жумуш менен келдиңиз? Жок, мындай эле. Мейли жашаңыз. Отур. Капыр агай, Саламатсызбы? саламатчылык. Жай элеби? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Айгүл үйдөбү? Үйдө, жумушта болчу эле, бүгүн үйдө суранып койгон окшойт. Кир кой үйгө. Жок. Айгүлдү чакырып коесузбу? Бир газета боюнча суроо бар эле. Айгүл. Айгүл. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Тынччылыкпы? Ооба. Жумуштан кеткенде апаң айткан жоксуңбу? Айта алган жокмун. Жалдырап жүрүп киргизген да. Анан капа болот да укса. Эми бул эмне кылганың? Рекламаны уруксатсыз берип салып турсуң. Өзүм акча таап барат элем да. Агай, мен сизге жардам берейин деген болчумун. Тетиги редактор деле кызыктай адам, мындай бекер эле чыгарып койсо болмок да. Эми бул мектеп үчүн го. Айгүл, сен азыр өзүңдү ойлошуң керек. Жашсың. Эми мындай айлыгы жакшы жумушту каяктан табасың? Россияга кетейин десем, атам күйөөгө тиймейинче кетпейсиң дейт. Россияны эмне кыласың? Андан көрө бизге гимназияга келишти. Эми айлык анчалык жакшы эмес, бирок стаж кетет, пенсия. Эмне күлөсүң? Пенсияга азыр жаштыгыңан баштап даярданыш керек. Бирок көрөсүң, район боюнча эң күчтүү гимназия болот. Келесиңби? Агай, эмне жумуш кылышым керек? Мага жардамдашасың. Эми газетадагыдай эле, бирок бизде компьютер жок. Масага объявление жардам бердиби, агай? Ооба, жардам берди. 7-8 мугалим менен сүйлөштүм. Бирок дагы реклама бериш керек. Азыр мугалим жетишсиз. Агай, анда мындай кылбайлыбы? Тиги газета акча коротуп отурбайчы. Колго жазалы, анан базарга, башка мектептерге, айыл өкмөтүнө анан көчөлөр килип коелу. Ай Азамат, мына ошон үчүн сен гимназия алам деп атам да. Макул, эми ойлонуп көр. Мен барайын. Макул, агай, саламатта бармысыз? Жакшы. Assalamu alaikum. Капыр. Кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Я. Жакшы дейм, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Базарда митип. Айла жок. Мектептен эмнеге кетип калдыңыз? Мектептен эмнеге кетип калдыңыз? Батпай койдум мектепке. Андан көрө бияк жакшы. Нефтке тынч экен. Мен жаңы гимназия ачтым. Андан көрө бизге келбейсизби? Кочкор агай. Айлык, пенсия, стаж. Чынын айтсам мектептен аябай тажадым. Баягы Балтабайдын таягы болот. Койчу эле. Кочкор агай. Сиздей мыкты педагог биздин райондо жок келсе. Балдарыбыз сиздей мугалимге зар. Анан да эң жакшысы шахмат ойнойбуз. Жалгыз ойной берип тажадыңызбы? Көрөк сен базарга келип тур. Уш жерден ойноп туралы,
филиал, заповедник, иностранка, чемодан, наши, зона. Давлатов, Сергей Давлатов. Заманыбыздын Чеховы десем жаңылышпайм. Агай, бул жазуучуну укпаптырмын. Мектептин программасында жок да. Ооба жок. Бирок мектептин программасында жок болсо эле адабиятта да жок болуш керекпи? Биз программадан тышкары көп нерсени өз алдынча камтышыбыз керек. Ошого даярсызбы? Аракет кылайын. Жакшы. Анда орус тили менен адабиятына сиздин программаңызды жакшылап, кошумчалап, күчтүү кылалы. Макулсузбу? Макул. Анда кете берейин. Макул. Келгениңизге рахмат. Саламатта калыңыз. Жакшы барыңыз. Жакшы. Рахмат. Агай, ментип иштейм дегендерди качыра албайбызбы? Чочутпай турсак болмок. Агай, бизде азырчы сүрөт, физкультура, орус тили, литература, кыргыз тили, адабият, физика, англис тилинен мугалимдер бар. Тарых, химия, биологиядан, математикадан жок болуп атат да. Тарыхтан да бар. Ким? Мен? Ой, кызыксың го. Агай, сиз жетишпей каласыз го. Агай, сиздин жубайыңыз Табара эжени тарых мугалими деп уктум эле. Жок, болбой калат. Эмнеге? Эми өзү директор болуп, жакындарын жумушка алып деген сөз таркайт. Жөн эле коелу. Математикадан жок. Математика боюнча бир агай бар. Бирок азырынча келбейм деп атат. Агай, анда бизде ошондо химия менен биологиядан эле калат экен. Саламатсызбы? Жакшы. Кочкор ай бүгүн чыккан жокпу? 2 күн болду жумушка чыккан жокпу? Жашаган жерин билбейсизби? Жок, билбеппин. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кочкор агай ушул үйдө жашайбы? Жок. Бүгүн ал бул үйдөн көчүп кетет. Кочкор агай. Кандайсыз? Эмне болду? Банктан келишти. Үйдү залапка коюп кредит алдым эле. Каяка көчкөн атасыз? Бул мугалим болсо, ушинтип эле үйүн тартып аласыңарбы? Өзүн бир угула начар угуп, инвалид болсо. Ал жөнүндө кагаз бетинде жазылган эмес. Соттун чечими чыкты. Саламатсызбы? Кочкор агай, жүрүңүз меникине. Бир бөлмөнү берем, баарыңар батасыңар. Үй тапканча меникине жашай тургула. Жок. Уят го. Эмнеси уят? Кочкор агай, мен сизге деловой предложение кылып атам. Сиз меникинде жашайсыз, бирок гимназияда иштейсиз. Айлык баары болот. Саламатсыздарбы? Биринчиден, номер 3 эксперименталдык гимназияга кош келипсиздер. Экинчиден, мага ишенип, ушул мектепти колдоп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Биздин гимназия эксперименталдык деп аталганын себеби, биз бул жерде жаңы нерселерди изилдейбиз. Жаңы ыкмаларды, жаңы методикаларды. Анткени 21-чи кылымдын талаптары таптакыр башкача болот. Билим, технология, дүйнө өзгөрүп атат. Ал менен кошо адамдар да өзгөрүп атат. Азыр окуучуга китепти берип туруп, "Ме оку" десек болбойт. Биз аны кызыктырышыбыз керек. Жаш бала үчүн билим алуу бул Марс сыяктуу жаңы бир планетаны изилдегендей
кызыктуу приключение болуш керек. Балдар мектепке жүрөгүндө, көзүндө жалындаган от менен келет. Биз ошону алып, ал олонтуп күйгүзө билишибиз керек. Биздин эң биринчи максат ошол. Биз жөн эле баа коюп, журналды толтуруп, программаны ишке ашырыш үчүн келген жокпуз. Биз бул жерге биздин райондун, биздин облустун, керек болсо өлкөнүн тарыхын өзгөртүүгө келдик. Берсеңиз. Бул не кылган? Айме жакпайбы? Бетиңер барбы? Биздин мектепте Светин карызын жапканга акча жетпейт. Айыл өкмөтү ушул арканы курган атасыңарбы? Биринчиден мунун жарымын спонсорлор колдоп атат. Экинчиден айылыбыз үчүн. Эми башка жактан коноктор келсе, айылыбыз жаркырап кооз болуп турса болбойбу? Ушул акчага биз Светтин карызын жаап, 3 мугалимге айлыгын төлөп бермек. Силер түшүнүп атасыңар 1 жыл. Түшүнүп атасыңарбы? 1 жыл. Агай! 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 Агай, стенокардия бул серьезный диагноз. Эми анча-мынча нерв иштеп койдум. Больницадан качан кетсем болот? Каяка шашасың? Доктор айтып атпайбы стенокардия деп. Дарыланышың керек. Сизде жеңил эле форма экен. 2-3 күн жатып капельница алсаңыз жакшы болот. Канча болсо ошончо жатсын. Мектеп ачылган атса. Мен антип жатам. Ага мен убактымда акчам да жок. Үйдө эле капельница алсам болобу? Мұғалімдер ачып эле келбейсиз деп айтышты го бирөө. Агай айыкпай. Силер бияктан эмне кылып жүрөсүңөр? Мектепте ким калды? Агай мұғалімдер сиз иштей албайт деп сөз кылып атышат. Анан сиз келбесеңиз иштебейбиз дегендер да чыгышты. Нарбы. Кечиресиз чоң кыз. Ошентип саатын кыскартып салды. Анан айлыгым жетпей бул жакка орноштум. Рас болбоду. Бизге келип полный штатка. Билбейм агай. Баары эле өтө жумшаксың деп атышат. Мугалим боло албайт окшойм. Бирөө сыноону тозок десе, бирөө конок дейт. Рахмат агай. Мен ойлонуп көрөйүнчү. Бирок жообун азыр айта албайм. Капыр, кеч болуп кетти. Үйгө кетели. Жаңы эле больницадан чыктың, эс ал. Чын эле агай, барып эс алыңыз. Мен да кетейин анда. Жакшы, мелиңиздер. Assalamu alaikum. Gel, törgü ötküler. Assalamu alaikum. Саламатсызбы, келиңиз отуруңуз. Насыл? Келиңиздер, отуруңуздар. Сразу айтып коеюн. Аштын эти жок, эконом режимде. Бирок эмкиде эт менен болот. Койдун майынан. Ден соолугуңуз кандай, жакшыбы? Жакшы. Аттай эле жүрөм. Эч ойлонбогула. Келиңиздер, алыңыздар. Алыңыздар. Нарбы, келиңиз. Келиңиз. Таанышып алыңыздар. Бул биздин коллективдин жаңы мүчөсү Нарбы эжекей.
мыкты химик, буюрса биологиядан дагы берет. Келиңиз ата. Ошо бизге кошумча жумуш болсо жакшы болот эле. Кичине тыйын кылып, мектептин керегине жараткан. Молодец. Молодец. Şu senin ayalın молодец. Ага рахмат айтыш керек. Окшошкон кебетеңерди. Бул экөөнү эчтеп алган турбайсың ба? Жок, булар өздөрү эле чалышты. Мен айттым да, Таш Балтайышка барып, кошумча жумуш сурап, кичине акча таап, эң жок дегенде светтин акчасын төлөйлү десем болбу, эр чалышты өздөрү. İzdешпей табышып алыпсыңар да. Молодцы. Жарайсыңар. Эмне кылсак? Азыр менде силерге ылайыктуу жумуш жок. Өзүңөр көрүп атасыңар. Колхоз совхоздордун баардыгы жабылып жатат баардык жерде. Бирок менде бир ой бар. Я Айке, биз кайда келдик? Жүр. Азыр көрөсүң.